Мурунку премьер-министр Сапар Исаков 5 декабрга чейин камакта калтырылды. Мындай чечимди Бишкек 1-май райондук соту чыгарды. Исаковдун ишин кароо 1 октябрда түнкү убакытка чейин созулган, анын жакындары жазышты. Эске салсак, Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборундагы модернизация иши боюнча коррупцияга күнөөлөнүп камакка алынган. Чечме автожол өткөрүү пунктунан мамлекеттик чек араны бузган жаран кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат кызматынан билдиришти. 1 октябрда 21 жаштагы Кыргызстандын жаран Өзбекстандын Сох анклавына бөтөн паспорт менен кирүүгө аракет кылган. Ал өзүнүн 12 жаш улуу жаранга таандык паспорт көрсөткөн. Тиешелүү документтер толтурулган соң кармалган жаран Ички иштер министрлигинин аймактык бөлүгүнө кызматкерлерине тапшырылып берилди. Ысык-Көлдүн Каракол шаарында тыюу салынган диний экстремисттик Хизбут Тахрир уюмунун активдүү мүчөлөрү кармалды. Алар 44 жана 25 жаштагы жарандар. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынан билдиришти. Кармалгандар халифат түзүүгө үндөп, жарандарды өз катарларына кирүүгө үгүттөшкөн. Алардын жашаган жерлерин издөөдө электрондук жана басма түрүндө аталган уюмдун идеологиясын жайылтууга багытталган материалдар табылган. Премьер-министр Мухаммедкулай Абулгазиев айдоочу коюп кеткен инспектор Марат Султаналиевдин дарылануусуна материалдык жардам көрсөтүүнү тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Ошондой эле ал инспектордун унаа менен коюп кеткен кырсыкты объективдүү иликтеп чыгууну Ички иштер министрлигине тапшырышты. Эске салсак, 1 октябрда Бишкек шаарындагы Ички иштер министрлигинин кызматкери Марат Султаналиев жолдон өтүп бара жатканда жөө жүргүнчүлөрдү жолдон өткөрүүдө кичи автобустун айдоочусу коюп кеткени маалым болгон. Расмий жаңылыктардан Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасын Канатбек Абдыкеримов жетектейт. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Тийиштүү буйрукка өкмөт башчы Мухаммедкулай Абулгазиев кол койгон. Эске салсак, Кыргыз темир жолун 2015-жылдын май айынан тарта Алмазбек Ногойбаев башкарып келген. Ал 1 октябрда президенттин буйругу менен иштен алынган.